Salam dostlar, Baylanışta Sancho Bey kanalı. Bugün көпчүлүктүн суранычы менен 2025 чыккан болгон окуядан алынып тартылган мыкты америкалык үй бүлө аттуу чакан сериалдын таржымалын көрөбүз. Үй бүлө жакшы ниетте 7 жаштагы майып кызды багып алып, бирок анын коркунучтуу сырлары убакыт өткөн сайын ачыла баштайт. Анда эмесе сөздү азайтып тасмага өтөлү. Не бросайте меня! Согласна. 2019 Индиана штаты. Каарманыбыз Кристина Барнетт акыркы күндөрү иштери жакшы жүрүшүп жаткандыгын айтып, буга чейинки кыйынчылыктардын бардыгын унутуп ийгиликке жеткендиги жөнүндө түшүндүрүп бере баштайт. Көрсө ал бул убакта эл алдына чыгып сүйлөөгө камданып жаткан экен. Бир мезгилде каарманыбыз коноктордун алдына чыгып көптөгөн аутизм менен ооруган балдарга жардам бергендигин айтып, ал эле эмес өзүнүн улуу баласы Джекти дагы аутизмден айыктыргандыгы жөнүндө жар салат. Ошол мезгилде эле ал тарапка тартип сакчылар келип Кристинди камалдыңыз деп айтып, балдарыңызды жакшы карабагандыгыңыз үчүн соттолосуз деп колуна кишен салып алып кетишти. Биз мындан соң 2010 өтүп окуяны башынан көрө баштайбыз. Бул убакта Кристин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтүүгө аракет кылып, аутизм менен ооруган балдарды окутуу менен алек болот эле. Бирок каарманыбыз күйөөсү Майкл менен акыркы учурда мамилеси жакшы болбой, жакында эле Бланка деген кызды багып алууга аракет кылып жатышса, аны туугандарынын бири келип алып кетип калыптыр. Көрсө үй бүлөнүн 3 эркек баласы бар, бирок кызы жок экен. Ошондуктан Майкл кызды болууну каалап, Бланканы дагы бага албай калгандыгы үчүн ичинен күйүп, ниетинде кыз багып алып бактылуулукта өмүр сүрсө экен деп максат кылып жүргөн. Ошондой күндөрдүн биринде Кристинге Сэнди Мёсли деген аял коңгуроо кылат. Ал каарманыбыз менен амандашып, сиздер кыз багып алуу ниетинде жүрөт экенсиздер го. Бизде так эле сиздерге ылайык 7 жаштагы кыз бар. Кыз негизи украиналык, аты Наталья Грейс. Бирок бир аз жакшы баса албайт, майыптыгы бар, ити оорусу менен ооруп калган. Көптөн бери сиздердей мыкты үй бүлөгө туш келсем деп максат кылып жүрөт. Анткени мурдагы багып алган үй бүлөсү ал кыздан баш тартышты. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр, сиздерден жооп күтөмүн. Антпесеңиздер кызды балдар үйүнө кетиришибиз керек десе, муну уккан Кристин көп ойлонуп, күйөөсү менен кеңешсе, Майкл бир аз олку солку болуп жатып акыр аягы макулдугун берет. Ошентип каармандарыбыз дароо эле балдарын алып коңгуроо болгон Каролин штатына жөнөп кетишет. Алар көздөгөн жерине келишип, Наталья Грейсти көрүп, анын өз алдынча баса албайт экендигин түшүнүшүп, бирок каармандарыбызга бул нерсе деле тоскоолдук болбой, аны багып алууну чечишти. Бирок окуя башталды эле каармандарыбыз Наталья Грейстин бир түшүнүксүз кылыктарына туш болушат. Алар тамактанып олтурган кезде балдары ойногону кетсе, Наталья мен дагы ойноймун деп ызычууга түшүп, мени дагы алып баргыла деп кыйкырынып, бир мезгилде өзү эле аксаган бойдон чуркап кетип калат. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. О Store дүкөндөрүнөн же О Market'тен ал. Бул нерсе каармандарыбыз үчүн аябай эле таң калыштуу болду. Анткени алар Наталья Грейсти такыр эле баса албайт деп ойлошкон. Кандай болбосун, Кристина күйөөсүн сооротуп болуп өткөн окуяны жакшы жака күмөндөп, балким ал катуу ойногусу келгендиктен бутунун оорусун деле унутуп калды. Бул нерсе жакшы да, демек айыгууга мүмкүнчүлүк бар экен деп жакшы жака жооруп коюшат. Ошентип алар үйлөрүнө жетишип, жаңы эле багып алган кызына бөлмө ырастап, бөлмөнү көрсөтүшсө, Наталья бөлмөнүн ага көп деле жакпагандыгын айтат. Наталья өзү 7 жашта болгондугуна карабай эле бөлмөнүн түсү кара болгондо сонун болмок. Мага рок-н-ролл жагат десе, Майкл аны колдоп, макул, бөлмөңү башка түскө боёп беребиз. Эч кабатыр албагының деп Натальянын жаңы үй бүлөдө жашоосу башталып, ошондон кийин Майклдын дагы көңүлү көтөрүлүп, буга чейин аялынан бөлөк жатып жүргөн Майкл Кристин менен биргеликте жата баштайт. Ошентип убакыттын өтүшү менен Натальянын ар түрлүү кылыктары чыга баштады. Ал каармандарыбызга ата-апа деп кайрылгандыгы менен көбүнчө Майклга жакын болуп, Кристин менен жакшы мамиле түзө албай, экөө жада калса урушуп дагы кетишип, кээ бир учурда Кристин Натальянын кылып жаткан иштерин түшүнө алган дагы жок. Бирок ал ушул убакытка чейин жаш балдар менен иштешип жүргөндүктөн сабырын бекем кармап, эми Наталья азыр көнө албай жатса керек, буйруса баары жакшы болуп кетет. Көнүп калса, ар кимибиз өзүбүздүн ордубузду табабыз деп өзүн өзү соорото баштайт. Бул убакта Кристин аутизм менен ооруган балдарга кам көрүүчү борбор ачканга жетишип, чындап эле убакыттын өтүшү менен Наталья менен мамилеси оңолуп, экөө бири-бирин түшүнүшө баштады. Бирок ошондой күндөрдүн биринде түн окум келип, бардыгы уйкуга кеткен болчу. Бир кезде Наталья ата-энесинин бөлмөсүнө кирип, апасын чакырып, Кристинди ойготот. Анда Кристин ойгонуп кетип эле, сен эмне коркуп жатасыңбы, Наталья, кел анда биз менен жат десе, Наталья жок деп жооп берип, азыр жатканга убакыт келе элек деп колуна бычак дагы кармап алыптыр. Бир мезгилде Наталья чыгып кетсе, Кристин эчтекени түшүнбөй, түшүмдө болдубу же өңүмдө болдубу деп билбей,
Наталинин артынан барса ал эчтекени билбей ордунда уктап жатыптыр. Анда Кристин ашканага барып ал жактан бычактарды санаса, бычактар дагы бардыгы жайында экен. Бул убакта Майкл дагы ойгонуп калгандыктан Кристин мен эмне жинди болуп калдымбы? Натали биздин бөлмөгө киргендей көрүндү эле, азыр болсо ал уктап жатат. Деги эмне эле болуп жатам десе, күйөөсү аялын сооротуп, сен болгону бир аз чарчап калдың окшойт. Бала багып алуу оңой эмес да деп улуу баласы Джейкоб жөнүндө дагы сүйлөшө башташат. Көрсө аутизм менен ооруган Джейкобду дагы каармандарыбыз бир кезде багып алышып, аны оорусунан арылтып меримдерин төгүп жакшы бала кылып чоңойтушуптур. Демек Натали менен деле тил табышып кетебиз деп болуп өткөн окуяга маани беришкен жок. Ошентип эртеси күнү каарманыбыз Наталини мектепке орнотуунун аракетин көрүп, балдары окуган мектепке алып барса, Наталинин документтеринин арасында жаратарлык деле эчтеке жок экен. Көрсө каармандарыбыз Наталини жашыруун багып алуу программасы менен өздөрүнө алышыптыр. Мындай учурда көптөгөн документтер берилбей жада калса, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү дагы англис тилде болбой, анан дагы алынган эмдөөлөрү тууралуу кагаз жок экен. Бирок мектептин директору кичипейилдик кылып, биз азыр кызды окууга ала берели. Сиздер 20 күндүн ичинде документтерин толуктаңыздар десе, Кристин кубанып кетип макулдугун берет. Ошентип Кристин документ иштерин териштире баштап түшүнүксүз абалга туш боло баштады. Алар кызды Батыш Каролинден алып келгендигине карабай эле документтери Нью-Джерси штатына тиешелүү экен. Анан дагы буга чейин каармандарыбызга коңгуроо кылып кызды сунуштаган Сэндиге коңгуроо кылса, Кристинге акыркы сөзүн айтып, бардыгы жакшы болот, эч кабатыр албаңыз, бирок мага болду чалбаңыз деп эле өчүрүп салды. Ал аз келгенси бир кезде Кристинге мектептен коңгуроо кылышып, аны мектепке чакырып, мугалимдердин бири арызданып, Натали таянып басып жүргөн арабасы менен окуучуларды чапкылап салыптыр. Бирөөнү эле эмес, 2-3 чапкылаптыр. Биринчи эле сабакка келген күнү ушул нерсени кылып жатат. Биз азырынча кызды мектепке ала албайбыз. Документтерин толуктап келиңиздер деп окуусу башталды эле Натали мектептен чыгып кетет. Анда мектептен үйүнө кетип бара жаткан Кристин Натали менен сүйлөшүүгө аракет кылып, ага ар кандай суроолорду салып, деги эмне болду? Мага кызык болуп жатат. Сен буга чейин жашаган үй бүлөң тууралуу айтып берчи. Документтерде алар тууралуу эч кандай маалымат жок экен десе, Натали жооп бергиси келбей, жабык багып алууда мурдагы жашоо тууралуу суроо берилбейт го. Мен жооп бергим келбейт деп эле унаа жүрүп бара жаткан жеринен эшикти ачып жиберет. Ошентип Кристин кырсыкка учурап калайын деп, бирок унаасын араң эле токтотуп, жини өтө катуу келип, бирок кичинекей кыз Наталини уруша алган жок. Кечинде болсо Кристин Натали жашап жүргөн биринчи кадаматтуу балдар үйү тууралуу изилдеп, анын эбак эле жабылып кеткендигин билип, ал тууралуу жазылган ойлорду дагы окуй баштайт. Анда көпчүлүгү биз бул балдар үйүнүн бала багып алабыз деп жатып акчабызды алдатканбыз. Алардын жабылып кеткени жакшы эле болду. Көпчүлүгүнүн каргышы калды деген гана ойлор бар экен. Көрсө каармандарыбыз дагы Наталини өздөрүнүн үй бүлөсүнө алып жаткан кезде буга чейинки чыгымдары үчүн деп $7000 беришиптир. Кызыгы ал акча каармандарыбыздын ишенип топтогон акчасы болчу. Анда Кристин маалымат чогултуусун улантып эмнеге кабылгандыгын түшүнбөй, жада калса Наталиге тиешелүү документ тууралуу ачык маалымат дагы ала албай коет. Кандай болбосун каарманыбыз өзүнүн изилдөөсүн токтоткон жок. Бул убакта Майклдын иши оңунан чыгып, ал жумушунан көтөрүлө баштайт. Бирок бир күнү башкы кеңседен адамдардын бири келип Майклга жаман кабарын айтып, сиздер иштеген дүкөн жабылат, жумушчулардын бардыгы кетет деп каарманыбызды кайгыга батырат. Бул сөздөр айтылып жаткан мезгилде Натали мектепке барбай жаткандыктан атасынын жанында болчу. Ошондуктан Майкл аны менен келишип, биз бул кабарды азырынча апаңа айтпай эле коелу. Мен башка жумуш табамын, апаңды капа кылбай эле коелу деп ортодо сыр кылып коюшат. Анда Натали дароо эле макулдугун берип, күн өткөн сайын Майкл экөөнүн ортосунда мамиле бекемдеп, Кристин менен болсо мамилеси тескерисинче бузулуп, экөө душмандай боло баштайт. Анткени Кристинге Наталинин кылган кылыктары жаш баланыкындай көрүнбөй. Башкалары Кристинге эми ал жаш балага көңүл бурбай эле койчу. Ал кичинекейлик кылып жатат десе, Кристин болбой эле Наталиге жини келип, бир күнү Наталинин бөлмөсүн жыйнап жатып, ал жактан бычак дагы таап алат. Ал аз келгенсип каарманыбыз ажатканага кирген мезгилде Натали ал жакта заара кылып жаткан экен. Анда Кристин көргөн көзүнө ишенбей Майкл менен өзүнүн оюн бөлүштү. Кажется, она не ребенок. Көрсө Кристин 7 жашар Наталинин уяттуу жеринен чач көрүп калыптыр. Бирок кызыгы 7 жашар кызда ал нерсе болбош керек болчу. Бул окуядан кийин каармандарыбыз кызды ар кайсы дарыгерлерге алып барып, анын жашын далилдегенге аракет кылышып, көпчүлүк дарыгерлер кыздын денеси чоң кыздардыкындай экен деп айткандыгы менен, эч бири Наталини 7 жаштагы кыз деп кесе айта албай коюшат. Бирок дарыгерлердин көпчүлүгү кызга операция керек экен. Антпесе мунун итийлик оорусу күчөп такыр эле жөрмөлөп басып калышы мүмкүн. Бул нерсени ойлонуңуздар десе, каармандарыбыз аябай эле таң калып калышты. Анткени каармандарыбыз буга чейин кызды өздөрүнө алып жаткан мезгилде $7000 буга чейин болгон операциялар үчүн беришкен болчу. Бирок чындыгында кыздын үстүнөн эч кандай операция болбоптур. Сыягы Кристин интернетте тапкан маалыматы чын болуп, алар чындап эле алдамчыларга туш болушкан окшойт. Кандай болбосун Майкл Наталинин чоң кыз экендигине ишенгиси келбей, ага мурдагыдай эле мамиле кылып, кызды жакшы көрүүсүн токтотпой, ага меримин төгүп, багуусун уланта берет.
Кристиндин болсо кызга болгон күмөнү күндөн күнгө күчөп алып буга чейин канчалаган жаш балдар менен иштебесин. Наталиге кандай ыкмаларды колдонуп көрбөсүн аны эч эле тарбиялай албай койду. Ошондуктан Кристин күйөөсүн алып алып жада калса психологко чейин барышып, бирок андан деле натыйжа чыкпай Кристин апасына коңгуроо кылып аны менен дагы кеңешип жатты. Ушундай күндөрдүн биринде каарманыбыз үйүн жыйнап жатып дагы бир жолу Наталинин бөлмөсүнөн анын чоң кыз экендигине далил табат. Наталинин кийим салуучу жайында этек киринин издери калыптыр. Муну көргөн Кристинин оозу дагы бир жолу ачылып, Наталини мектептен тосуп алууга жөнөп кетет. Бул убакта Майклдын жумушу толугу менен жабылып, алар жумушка чыкпай кала турган учур келгендиктен, ал эми Кристиге бул кабарды кантип жеткирем, мен аны такыр капа кылгым келбеди эле. Дүкөнүбүз жабылып калат деп эч ойлободум эле деп кесиптештеринин бири менен сүйлөшүп отургандыгын көрөбүз. Откуда на всех тех носках столько крови? Я не знаю. Кристин болсо Наталиден чындыкты билгиси келип сураса, Натали билбейм деп гана жооп берип, менин эч кандай кабарым жок деп гана кутулуп кетет. Анан дагы бир кезде Кристиндин көзүн жаап, аны кырсыкка учуратуунун аракетин көрөт. Бирок бактыга жараша окуя жамандык менен аяктобай каармандарыбыз бул убакта үйүнө да жетип калгандыктан, ал жерге Майкл чуркап келсе, Натали Майклды кучактап, мен аябай коркуп кеттим. Мени сиз гана түшүнөсүз ата, апам мени жаман көрөт. Мага түшүнүксүз эле суроолорду берип жатат десе, Кристин түшүндүрүүгө аракет кылып, бирок Майкл такыр эле Кристинди укпай, Наталинин гана сөзүн угуп туруп алды. Ошол күндөн кийин эле үй бүлөдө уруш такыр эле токтобой калды окшойт. Анткени Кристин Наталинин чоң эле кыз экендигине толугу менен ишенип, андан чындыкты талап кылып, Майкл болсо тескерисинче Наталиге жаш баладай мамиле кылып, үй бүлө экиге деле бөлүнө баштады окшойт. Анда Кристин Майклды урушуп, сенин эмне көзүңдү май басып калдыбы? Мен сага далилдерди айтып жатам го, мунун этек кири келе баштаптыр, 7 жашта ал нерсе болбойт да. Ойгонсоң боло Майкл десе, Майкл дагы деле көңүл бурган жок. Ушундай күндөрдүн биринде Кристинге кат келет. Көрсө каарманыбыз Натали Грейстин документтерин миграция кызматынан сураган экен. Анда жооп келип, Кристин кагазды караса, Натали Грейстин сүрөтү такыр эле башка кыз болуп чыгат. Бул нерсе Кристинге дагы бир жолу далил болуп, кызды болууну каалаган Майкл бул нерсеге дагы деле ишенбей. Кристин буга чейин Наталини багып, бирок аны кайрадан тапшырып койгон үй бүлөнүн дарегин таап, аларга жолугуп келүүнү чечет. Анда ал үй бүлөнүн апасы биринчи Кристин менен сүйлөшкүсү келбей, бирок Кристин ал аялды сүйлөшүүгө аргасыз кылып, алар дагы Наталини башында жакшы ниет менен багып алышып, бирок кыздын чоң экендигин түшүнгөндө тапшырып берип коюшуптур. Бул окуялардын бардыгын Кристин келип эле дароо эле күйөөсүнө төкпөй чачпай айтып бере баштады. Бирок Майклдын көзүн чындап эле май басып калган байтур, ал дагы деле сөздөргө ишенбей, балким алар Наталини жаман көрүп эле ушул сөздөрдү айтып тапшырып салышкандыр. Мен аны дагы деле кызымдай көрөмүн, бага берүүнү улантамын. Сен эмне кылсаң ошо кыл десе, Кристин дагы жини келип, сенин иштин айдалып кеткендигиңди эбак эле билемин. Эми бош убактың көп болот, Наталиге өзүң тамак жасап берип, өзүң баккының. Мен аны менен болду, ишим жок деп бири-бири менен урушушуп, бир келишимге келип алышат. Бул убакта каармандарыбызды майып балдардан баш тартпай багып алгандыктары үчүн сыналгыга теле берүүгө чакырышкан экен. Анда буга чейин урушуп талашып бири-бирин жаман көрүп жаткан үй бүлө камеранын алдына чыкканда кол кармашып эле үлгүлүү үй бүлөгө айланып калышат. Биз ушул жерде интернетте суктанган өзүнчө эле бактылуу үй бүлөлөр чындыгында үйүндө кандай экендигин түшүнсөк болот. Уэс, нет! Нет, 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 нет! Ошентип каармандарыбыздын үйүндө ызы-чуу токтобой, Натали ар тараптан чырларды чыгарып, ал эле эмес бир күнү каармандарыбыздын үйүнө балдардын укугун коргоочу ишканадан дагы келишет. Биз ушул жерде Майкл менен Кристиндин 3 баласы тең багылган балдар экендигин түшүнөбүз. Көрсө Натали аларга жашыруун коңгуроо кылып, өзүнүн бутуна операция жасалбай жаткандыгы үчүн даттанып, каармандарыбыздын акчасы жок болгондугуна карабай аларды муктаж кылып бутуна операция жасатат. Бирок Майкл Наталиге дагы деле жакшы мамиле кылып, аны өзүнүн кызындай карап жүрө берди. Кристин болсо акыр аягы чыдабай 3 баласын алат дагы апасынын үйүнө кетип калат. Натали менен үйүндө жалгыз калган Майкл бул убакта жумуш издеп ар кайсы ишканалар менен сүйлөшүп, бирок анын сүйлөшүүсүнө Натали тоскоолдук кылып, Майкл дагы жини келе баштады. Ошондой күндөрдүн биринде Майкл Натали менен урушуп, мен жумуш тапканга аракет кылып жатамын го, мага эмне эле тоскоолдук кылып жатасың? Мен апаң менен агаларыңды үйгө кайтарайынбы десе, Натали жооп берип, мага алардын эч кандай кереги жок, өлүп калса деле мага баары бир деп Майклдын оозун ачырат. Мне они не нужны. Пусть вообще умрут. Ошондо гана Майкл маселенин кайда жаткандыгын түшүнүп, дароо эле аялынын жанына келип, мен буга чейин сага ишенбей жүргөндүгүм үчүн кечирип койчу, мен эми сага толугу менен ишенем. Бул Натали чындап эле акыл эси кемирак неме, бир күнү үйгө тартип сакчыларды дагы чакырыптыр. Эмнеге чакырдың десем, жөн эле зериктим деп коет, андан көрө мени менен үйгө кетчи. Балдарды үйгө алып баралы дагы Наталини кайрадан тапшырып берели деп аялына бардыгын түшүндүрүп, алар бир келишимге келишип кайрадан эле үйүнө кайтышат. Бирок Майклдын аракетинен майнап чыкпай, балдар үйүндө орундук толуп калгандыктан Наталини алышпай, каармандарыбыз эмне кылышын билбей түнү аны унаа токтотуучу бөлмөгө камап салышат.
Ошентип каармандарыбыз кызды камап коюп видео байкоодон карап отурган мезгилде үйдүн жарыгы өчүп калып, бир мезгилде эшикти тыкылдатып тергөөчү Тейлор келет. Ал каармандарыбызга кошуналарыңардан арыз түштү, үйдө жаш баланын үнү чыгып жатыптыр. Мен үйүңөрдү текшеришим керек десе, Кристин болгонун болгондой эле айтып берет. Анан дагы алар тергөөчүгө Наталини дагы анын кагаздарын дагы көрсөтсө, тергөөчү каармандарыбызга толугу менен ишенип, кыздын сыртынан эле 7 жашта эмес экендиги байкалып турат. Эгер өзүңүздөрдүн жана бирөөнүн үй бүлөсүнө зыян жеткирүүнү каалабасаңыздар, мен сиздерге мыйзамдуу жолун үйрөтөйүн деп түшүндүрө баштайт. Ошентип каармандарыбыз тергөөчүнүн айтымы боюнча дарыгерлерге барып кыздын 7 жашта эмес экендиги тууралуу кагаздарды чогултушуп, соттун чечими менен анын документи 22 жашта деп өзгөртүшөт. Анан дагы кызга өзүнчө батир ижарага алып беришип, ал жака көчүрүп, эми биз сенин чыгымдарыңды төлөп турабыз, сен бирок бул жерде жалгыз жашайсың. Буга чейин калп айтып келдиң эле, эми чындыкты сүйлөгөндү үйрөн. Кана эмесе үйүңө кирчи деп каармандарыбыз кызды батирине киргизет дагы эшигин жаап туруп, кубанган бойдон ал жерден тайып кетишет. Бул убак 2012 жыл болчу. Наталинин жалгыздыкта жашоосу башталат. Ал эми толугу менен өзгөрүп, эмнегедир чындап эле өзүн кичинекей кыздай алып жүрүп, буга чейин бирөөнүн жардамы менен гана жашагандыктан жалгыздыкка такыр эле көнө албай жатты. Каарманыбыз курсак ачып текчелерге дагы жетпей, ал жерге олтургучтарды алып келип чыгып, кечинде сыналгы көрүп, мультфильмдерди көрүп, күлүп жыргап олтура берет. Биз ушул жерде Наталинин кылып жаткан иштеринен ал балким чындап эле 7 жашар кыз окшойт деген ойлор келет. Анткени ал атам менен апамды сагындым деп Майкл менен Кристинди ардай эместеп, бир күнү сыналгы көрүп олтуруп Кристинден теле берүүгө чыккандыгын көрөт. Анда Натали кубанып кетип эле сыналгыга жакын барып апасын сагынгандыгын айтып, бул убакта Кристин китеп чыгарууга жетишип, китептери китепканада сатылып жаткандыгы тууралуу маалымат берет. Анда каарманыбыз китепканалардын бирине барып, ал жерден дароо эле Джейкобдун сүрөтүн көрүп, китепти таап алып, акчасы жок болгондуктан китепти кармап алып, уурдап чыгып кеткенге жетишти. Натали үйгө келип китепти ачып, ал жерден өзүнүн бир дагы сүрөтүн таппай катуу жини келип, мен силерди жакшы көрөм го, мени эмнеге үй бүлөңөргө кошуңар келбейт? Эмнеге мындай кыласыңар деп каармандарыбыздын сүрөтүн боеп салат дагы ордуна барып жатып алат. Ошентип ал көп күндөн бери ордунан турбай, бул убакта батир толугу менен эле таштандык айлана баштаган болчу. Бир күн эле андан кабар алганда батирге Майкл келиптир. Господи, как же тут воняет. Папочка, Ал тамак аштарды алып келип Наталини урушуп, сен чоң эле 22 жаштагы кызсың го, өзүңдү таза карабайсыңбы? Ушул кантип болсун, эгер Кристин бул абалыңды көрө турган болсо, сага катуу жини келмек. Бул жерде таштанды кылбай тазала десе, Натали жооп берип, эмнеге эле мени 22 жашта деп жатасыңар? Мен ушул нерсени такыр түшүнө албай жатам. Мен 7ге чыкканымды так билемин. Эгер 22 жашта болсом, чоңойгон кездерим эсимде болот эле да. Андан көрө мени бул жерден алып кетиңизчи десе, Майкл жок деп эле тамак аштарды таштап кетип калат. Анда Натали эмне кылышын билбей, демек мен өзүмдү жакшы карашым керек. Өзүмдү таза кармап, үйдү дагы тазалай турган болсом, мени атам менен апам алып кетиши мүмкүн. Балким күнөө мендедир деп ошол күндөн кийин үйүн тазалай баштайт. мама, ты приехала за мной, мы переезжаем. Бир күнү эле ал жерге Кристин келсе, Натали кубанып келсе, Кристиндин келүү максаты такыр башкада экен. Көрсө, Наталинин кошуналары көп арыздангандыктан анын батирин алмаштырууну чечип, Наталинин буту оорукчан экендигине карабай эле экинчи кабатка апарып жайгаштырат. Анан дагы өздөрү тууралуу маалымат берип, биз үйдү сатып Канадага көчүп кеттик. Сенин маселеңдин айынан бул жакка келгенге туура келди. Эми сен атайын өзүңө ылайыктуу мектепке барасың дагы аттестат аласың. Ошондо биз сени каржылообузду токтотобуз. Анан дагы сен өзүңө кошуналарыңа 8 жаштамын деп айтып жатыпсың го. Эмнеге антип калп айтып жатасың? Биз сени 22 жаштасың деп айтып жатабыз го. Дагы ошентип мага маселе жарата турган болсоң, көргүлүктү көрөсүң деп көзүнө ачыштыруучу суюктукту чачып жиберет. Я не твоя мама. Анан дагы Наталинин мээсине сиңирип, сенин эч кимге керегиң жок, айылына чөйрөдөгү адамдар менен сүйлөшпөгүнүң, бирөөдөн жардам дагы сураба, бирөө жардам берем десе аны дагы кабыл албагының, мектепке барасың дагы үйгө кайрадан түз келесиң, бирөө жашыңды сураса 22демин деп айтканың, эгер дагы бирөө мага бир маселе боюнча коңгуроо кыла турган болсо, мен келип сенин мойнуңду жуламын өлүңү турайын деп Наталини таштап кетет. Ошентип каарманыбыздын кайрадан эле жалгыздыкта жашоосу уланып, жалаң гана чоңдор окуган мектепте окуй баштап, мектеп менен үйүнүн аралыгы өтө алыс болгондуктан аксап басып кыйналып, бир күнү путу канап кеткенге чейин барып эс алып олтуруп калат. Бир заматта эле каарманыбыздын жанына бейтааныш аял келип, өзүн Синтия деп тааныштырып, сага жардам керек окшойт, жүрү мен унаа менен сени үйүңө жеткирип коеюн. Бутуң такыр эле басууга мүмкүн эмес болуп калыптыр го десе, каарманыбыз жардамын кабыл алгысы келбей, Кристиндин айткандарын эстеп коркуп, эч ким менен мамиле түзүүнү каалабай, Синтиянын жардамынан баш тартууга аракет кылып чыкса, Синтия болбой эле өзүнүн жардамын берүүгө аракет кыла берет. Ошентип Синтия максатына жетип, каарманыбызды унаасы менен үйүнө жеткирип, анын үйүндөгү абалды көрүп, жей
турган эчтекеси жок экендигин билип, сен өзүңдү 22 жаштамын дейсиң, күн сайын ата энең менен байланышып турам деп дагы айтып жатасың. Бирок үйүң аябай чачык экен, анан дагы тамак аш деле жок экен. Андан көрө жүрү менин үйүмө бар, сени коноктоюн. Кайрадан кечинде үйүңө жеткирип коёмун десе, каарманыбыз кайрадан эле Кристиндин сөздөрүн эстеп баргысы келбей, бирок курсак ачтыгынан айласы жок Синтия менен анын үйүнө жөнөп кетет. Көрсө Синтиянын дагы 7 баласы бар экен. Бирок бардыгын өзү төрөбөй күйөөсү экөө жетим балдарды багып алышыптыр. Анда алардын үй бүлөсүндө болуп жаткан бактылуулукту көргөн Натали аябай таң калып, бир жагынан ичинде жылуулук пайда болсо, экинчи жагынан үйүнө шашыла баштайт. Кандай болбосун курсактарын тойгузгандан кийин биз менен тасма көрүп кет деп каарманыбызды калууга көндүрүп, үй бүлө биргеликте Джек таранчы тасмасын көрүп жаткан мезгилде Натали уктап кетет. Может, Бог послал нам ее в помощь. Бир мезгилде каарманыбыз ойгонуп кетсе, Синтия күйөөсү менен Наталини багып алууну каалап жаткандыгын сүйлөшүп жатышыптыр. Анткени Натали 22 жаштамын деп жаткандыгы менен алар Наталиден кичинекей кызды гана көрүп жатышты. Бул нерсеге далил болуп Синтия каарманыбызды ооруканага алып барып анын бутун көрсөтүшсө, рентгенге салган дарыгер бул кыз өзү 22 жаштамын деп жатат го. Бирок бунун сөөктөрүнүн өсүмү кичинекей кыздардыкындай көрүнүп турат. Кыздын буту оңолуп кетүүсү үчүн дагы операциялар керек экен. Эгер бул кыз чындап 22 жашта болгондо операцияга муктаждык болмок эмес. Мен үчүн бул нерсе аябай таң калыштуу болуп жатат десе, Синтия Натали менен ачык сүйлөшүүгө аракет кылып, аны үйүңө ана жеткирем, мана жеткирем деп алдап балдары менен кошо эле багып, каарманыбыздан чындыкты билгиси келип акырындап жакындап ага жакшы мамиле кыла берет. Ошондой күндөрдүн биринде Наталиде дагы Синтияга болгон ишеним пайда болот. Анткени Синтиянын күйөөсү чиркөөнүн кызматкери экен. Көрсө алар дин жолунда жүргөндүгү үчүн жетим балдарга жардам беришип, аларды багып алышып, Наталинин дагы абалын көрүп ага жакшылык гана каалап жатышыптыр. Ошентип арадан жумалар өтүп, буга чейин эч ким менен сүйлөшүүгө аракет деле кылбаган Натали биринчи жолу Синтияга ачылып, аны жакшы көргөндүгүнөн кучактап дагы жиберет. Ошентип Натали бардык нерсени айтып берүүгө даяр болуп, Синтия тергөөчү чакырып, Натали башынан өткөн нерселерди өзү деле түшүнбөгөндүгүн айтып, бирок болгон нерселердин бардыгын төкпөй чачпай айтып берет. Көрсө Кристи менен Майкл акыл эси кемирак деп каарманыбызды жиндиканага жаткырышып, Натали ал жакта жаткан убакта анын жашын өзгөртүшүп 22 жашта деп чыгарышыптыр. Анан дагы Наталинин буга чейинки канга буланган байпактарынын табылгандыгынын себеби Кристин аны уруп соккулап жаза катары көчөдө байпагы менен жыңайлак бастырчу экен. Ошондуктан Наталинин буту канап, ал байпактарын бир жерге чогултуп коюптур. Анда бул окуяны уккан тергөөчү Драйсдейл аябай таң калып, бул ишке катуу киришип, өзүнүн дагы кичинекей кызы болгондуктан, эгер менин кызымдын башына ушундай түшсө эмне болмок, мен бул ишти аягына чыгарышым керек деп изилдөөсүн баштап, буга чейин Наталини изилдеген дарыгерлерге жолукса, алардын бардыгы Наталинин кичинекей кызы экендигин аныкташыптыр. Бирок бир гана Кристи менен Майклдын жакын таанышы болгон Стивен Лоуренс деген дарыгер Наталини чоң эле 20 жаштан өтүп калган кыз деген аныктама чыгарып бериптир. Анда тергөөчү бул убакта Канададан келип Америкада жашап жаткан Майклга жолугат. Көрсө бул убакта Кристи менен Майкл ажырашып кетип, Майкл башка кызга үйлөнүп, Кристин балдары менен Канадада жашаса, Майкл кайрадан Америкага келиптир. Тергөөчү андан сурак алып жатып, Майклдын сөздөрүнөн ар кандай катачылыктарды таап, толугу менен далилдерди чогултуп, акыр аягы Майкл менен Кристинин үстүнөн 2019-жылы гана сот иши башталат. Бул убакта чындап эле кичинекей кыз экендиги аныкталган Натали 16-га чыгып калган болчу. Демек Кристи менен Майкл чындап эле кичинекей кызды кордошуп, аны жалгыз үйгө таштап кетишип, анын үстүнөн зордук зомбулук көрсөттү деген айып тагыла баштайт. Көрсө буга чейинки Наталини жаман көрсөткөн окуялардын бардыгын Кристи айтып берген экен. Бирок сот ишинде Наталини тааныган адамдардын бардыгы аны жакшы кыз экендигин айтышып, андан эч кандай мыкаачылык деле көрүшпөй, тескерисинче Кристиндин мыкаачы экендигин байкашкандыгын айтышат. Ошентип бул сот иши уланып 2022-жылга чейин созулду. Жакынкы күндөрү чечүүчү сот боло тургандай болуп, эки тараптен катуу даярданып, бул убакта 19-га чыгып калган Натали акыл эсине толугу менен кирип, чоң эле кыз болуп калган болчу. Эң эле кызыгы, изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен Наталинин кичинекей кезинде уяттуу жеринде чачы болгондугунун себеби ити оорусу менен ооруган адамдарда мындай нерсенин болуусу толук ыктымал экен. Демек бул нерсе Наталинин ошол кезде чындап эле 7 жашта экендигине дагы бир жолу далил болчу. Бул окуяларды күзөтүп жүргөн адамдардын көпчүлүгү Кристин өзүнүн карьерасын көтөрүш үчүн атайып майып кызды багып алып элдерге жакшы көрүнүүнү каалап, бирок аны мыктылап чоңойто албагандыгын түшүнгөндөн кийин андан кутулуунун жолун издеп таптыр. Сыягы Наталини мыкаачы деп ага каршы айтылган сөздөрүнүн бардыгы өзүнүн оюнан чыккан окшойт. Эми кандай болбосун, бул нерсенин бардыгын жакында боло турган сот чечмек. Так значит, это прямо очень плохо. Это смертный приговор.
Ошентип сот иши башталып, Майкл менен Кристинге каршы далилдердин түрү чыгып, жада калса Наталини төрөгөн апасы дагы Украинада табылып, мен 2003-жылы төрөгөнмүн деп күбөлүк бергендигине карабай эле соттун чечими такыр эле тескерисинче чыгат. Акыркы чечим боюнча Майкл менен Кристинге эч кандай айып тагылбай, азыркы убакка чейин экөө тең эркиндикте жашашат экен. Бирок окуяны билгендердин бардыгы Майклды дагы Кристинди дагы жаман көрүшүп, Наталини тескерисинче макташып, ал элдин арасында баатырга айланат. Бул тасма чыккандан кийин гана Натали 2003-жылы туулгандыгы тууралуу паспорт алганга мүмкүнчүлүк болуптур. Демек ал азыр 22 жашта экен. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, сиздердин оюңуздарча окуянын аягы кандай бүттү, чындык ким тарапта экендигин жаза кетиңиздер.